Кайрымдыбол коомдук кайрымдуулук фонду июль айында боор оорусу менен катуу ооруп келген асанаттуу мекендештин кайрылуусун коомчулукка чыгарып, өлүм менен өмүрдүн ортосунда турган тагдыр менен тааныштырганбыз. Азыр эми бир эле жолу боорумду алмаштырып эметпесем, өмүрүм сактап калбаса болбойт экен. Дарыланган менен дарынын күчү эчтеке шифа болбойт экен оорума. Ошентип төшөктө жатып калдым. 24 saat бою оору басылбайт. Бул видеону көрүп тургандай эле Асан мекендештин абалы оор, дем ала албай калган учурда керектелүүчү каражат толук чогула электе эле Инжа жергесине жиберүүгө аргасыз болгонбуз. Азыркы учурда Асан Айлекулов Инжа жергесинин доктурлардын көзөмөлүндө текшерүүлөрдөн өтүп, операцияга даярдалууда. Алыскы жерден Асан мекендешибиз кайрымдуу элге кайрылып, жетпей жаткан каражатын чогултууга жардам сурады. Урматтуу кыргыз эли, мен мында эки жолу сиздерге Азамат Байматовдун кайрымдуу бол уюму аркылуу сиздерге кайрылганмын. Азамат Байматовдун ушунчалык жардамы мага, фондунун ушунчалык жардамы өтө жакшы тийди. Бишкектен яга келгенден жеңилдиктер көп болду. Жеңилдиктер болуп атат, Кудайга шүгүр. Ошого Аллах Таалам Азамат Байматовго коллективине баарына иштерине береке, үй бүлөсүнө бактылуулук берсин. Мен келгенимде аябай оор акыбалда келдим эле. Индия жергесине 10 күндөн ашык эмеде реанимацияда жатып калып, азыр деле дарылануудамын. Операцияга даярдап атышат мени. Ошого көп каражатым кетип калды. Операцияга деген каражатым. Ошого сиздерге кайрылууга муктаж болуп атам. Кайрадан бир кол сунуп жардам берип коюңуздарды өтө чоң көптөн көп өтүнөмүн. Аллах Таалам сиздерге бардык жакшылыктарды насип кылсын. Минтип арманда, кайгыда турган кыргыз мекендеш алыскы жерден жардам сурап жатканда кантип кайдыгер карап турабыз. Урматтуу кыргыз эли, келиңиздер кайдыгер карабай колубуздан келген жардамыбызды берели.